Ассаламу алейкум, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге жаңы Алай айылында сатыла турган 3 бөлмөдөн турган жери 20 сотук болгон плюс малканасы бар сатыла турган жер үйдү тартып көрсөтүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда эмесе жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден мен сиздерге адресин түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен 30 адыр тараптагы жаңы Алай айылынын кире беришинде турам. Бул жака кантип келем десеңиздер, Фуркаттагы тыны билесиздер. Ошол тыдан сиздер бул жака карап, өзгөндү көздөй бул жака карап келип атканыңыздарда, ушул эле чоң жолдун оң тарабынан Россия аталышындагы чоң заправканы көрөсүздөр. Андан бир аз эле өтсөңүздөр, оң тарапта жаңы Алай айылы жайгашкан. Сатыла турган 3 бөлмөдөн турган жери 20 сотук болгон плюс малканасы бар жер үй мына ушул тарапта жайгашкан. Андыктан сиздер ушул көчөгө кирип, ичкериге түз болжол менен бир ичкериге 500 метр киргениңиздерде жаңы Алай айылынын өзүнүн мектеби бар. Ошол мектептин алдына бара бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге бүт бардык маалыматын беребиз. Ал эми ушул эле чоң жол менен сиздер бул жакка карап түз кете турган болсоңуздар, куршап, өзгөн тарапка карап бет аласыздар. Андыктан сиздер ал жака өтпөйсүздөр дагы, мына ушул мен көрсөткөн дарек боюнча кирип барасыздар. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн көчө менен түз ичкериге кирип келип атасыздарбы? Жолдун сол тарабында мектеп бар, чоң болуп турат. Ошол мектептен бул жака карап 100 метр, бул жака карап киргениңиздерде эле бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, эки кайчылаш жол бар. Андыктан сиздер эки кайчылаш жолдон сол тарапка киресиздер дагы, бир аз эле басып, кайра оң тарапка бурулуп, ичкериге түз болжол менен бир 300 метр кирип барсаңыздар, жанагы сатыла турган 3 бөлмөдөн турган жери 20 сотук болгон плюс малканасы бар жер үйдүн алдына туш болосуздар. Кана жүрүңүздөр, кеттик. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, мен жанагы мына ушул көрсөткөн көчө менен сиздер ичкериге түз 300 метр киргениңиздерде ушул эле жолдун сол тарабында жери 20 сотук болгон 3 бөлмөдөн турган жер үй сатылат экен. Азыр сиздерге ушул сатыла турган жер үйдү бүт бардыгын көргөзүп, түшүндүрүп, маалыматын алып беребиз. Экрандан алыстабай туруңуздар. Ушул жердин ээси менин жанымда турат. Ассаламу алейкум ака. Алейкум салам. Ден соолук иштер жакшыбы? Жакшы. Сатыкка койдуңуз үйдү? Ооба. Жакшы. 3 бөлмөдөн турган жер үй экен. Жери канча сотук? Жери 20 сотук. Жери кенен экен, эки чек бириктирилгенби? Ооба. Бул жакта жери 20 сотук болсо, 3 бөлмөдөн сырткары дагы эмне бар ичинде? Кеңир экен го. Мал сарай бар, жемкана, ошо бардыгы бар. Жакшы. Азыр толук маалымат берет экенбиз анда, Ооба. Жүрүңүздөр анда эмесе, ардактуу замандаштар. Көрүп атасыздар, бул жер үйдүн төрт тарабы тең мына ушундай пескоблок менен тосулган, баратасы коюлган, баратаны ачып кире беребиз. Условияларын айта кете турган болсок, бул жерде жердин ээси айтып атат, суу менен свет бар экен. Суу нар жакта, наркы көчөдө арыктан агат экен. Же болбосо кран менен дагы кирген экен, ошол жактан дагы кран менен дагы суу тартып алсаңыздар болот экен. Негизинен суудан сиздер кыйналбайт десиздер. Бул жака киргениңиздерде эле сол тарапта өзүңүздөр көрүп атасыздар, малкана турат. Бышык кыш менен тургузулган, ичинде бүт бардык условиялары бар, эшиктери даяр, крышасы жабылган. Бышык кыш менен тургузулган экен, ал эми крышасы шипыр менен жабылган, эшиктери, бул жакта форточкалары бүт бардыгы бар экен. Дагы бир маалымат бере кетели, бул малкана дап даяр, келип эле бизнести баштасаңыздар болот. Бул жагында септик бар экен. Бул жактан малыңыздар бошонгон болсо бул жакка кире берет, септик болуп калат. Кийин бул жакты сордуруп тазалап койсоңуздар дагы болот. Жакшы. Ал эми бул жакта болсо жемкана экен. Ушул жака бүт бардыгын ушул жака жыйып тизип кое берсеңиздер болот. Ал эми киргениңиздерде эле үйдүн оң тарабында болсо кудук жайгашкан. Ушул жака дагы сууну толтуруп алып, ушул жактан дагы сууну иштетсеңиздер болот. Азыркы учурда бул жака кран чыккан. Кран менен подключение кылып, ушул жака толтуруп алсаңыздар дагы болот. Жакшы. Анда эмесе жүрүңүздөр, биринчи мен ушул жемкананы көргөзүп коелу. Көрүп атасыздар, розетка, включатель, бүт бардык электромонтаждар кылынган. Жакшы. Бул жакты жемкана деди үйдүн ээси. Бул жак болсо малкана, эшикти ачып кире беребиз. Ойбой, сонун го бул жагы. Жакшы. Эшик терезелери бүт бардыгы бар экен, лампочкалары, форточкалары. Жакшы. Эми ака айтыңызчы, бул жака өзүңүз
Мал баккансызбы? Жок, мал баккан эмесмин. Аха. Болжол менен бир мал бага турган болсо, кой бага турган болсо канча батат? 60 баш бука батат. Кеңири. Ооба, кеңири. Жакшы. Бизнести кылса боло берет тең, а? Ооба. Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, 60 бука же болбосо уй баксаңыздар болот. Азыркы учурда бука же кой баккан выгодный болуп атат. Бул жака жемди салып бересиздер. Бул жерге болсо малдарыңыздар тура берет. Бул жактан болсо сидиктер кете берет да бул жактан. Ооба. Жакшы. Бул жактан сидиктер кетет дагы. Бул жакта септик бар экен, ошол жака түшөт. Кийин ошол жактан дагы сордуруп, септикти дагы тазаласаңыздар болот экен. Негизинен эле бизнес кылганы бүт бардык шарттарын кылып койгон экен, даяр экен. Жакшы. Бирок кеңири экен, айча? Ооба. Жакшы. Бул жак сыртка жаткан. Ооба. Жакшы. Оң тарапта өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жагы тоок гана экен. Тоок бизнес кылсаңыз дагы болот экен. Жакшы. Негизи эле бул үйдү өзүңүз жашаган дагы алсаңыз болот, плюс бизнес кылганы дагы алсаңыздар болот экен. Эми өзүңүздөр дагы көрүп түшүнүп атасыздар. Ал эми бул жагы болсо пресс, чөп жыйганы место экен, а? Ооба. Эчтемке болбойт жамгырда. Болжол менен бир канча батат ака? 6000-7000 пресс батат. Уста ошентип айтты, а? Уста ошентип айтты. Курган уста айтыптыр. Болжол менен бир 6000-7000 пресс ушул жерге батат экен. Эске алыңыздар. Жери 20 соттук экен, бирок өтө кенен экен, а? Ооба. Жакшы. Бул жакта көрүп атасыздар, көчөттөрү дагы бар экен, бактарактары. Өрүк, коконкилер, салма, бүт бардыгы бар экен. Анан эң негизгиси бул эки чек экен, 20 соттук. Кааласаңыздар бул көчөдөн дагы кирсеңиздер болот. Кааласаңыздар наркы көчөдөн дагы кирсеңиздер болот экен. Бул жакта сырткы тапчаны, бул жакта контейнер. Ушул жака дагы кирип жашса болот, же бирдемкеңиздерди койсоңуздар болот. Ал эми бул жакта болсо 3 бөлмөдөн турган времянкасы бар экен. Жакшы. Бул жакта бышык иш менен тургузулган экен, навестери жасалган, крышасы жабылган, негизи эле дап даяр болгон времянка. Кирип эле жашай берсеңиздер болот. Бул жакта жашап, нар жакта бизнести кыла бересиздер. Эшигин дагы көрүп атасыздар, брондолгон, жакшы эшик коюлган. Полун көрүп атасыздар, линолеум, дубалдары обой, форточка, терезе бүт бардыгы бар. Патулон көрүп атасыздар, гипсокартон. Жакшы. Бул жакта айнек терезелер дагы бар экен. Жакшы. Бул экинчи бөлмөсү, ардактуу замандаштар. Полу линолеум, дубалдарын көрүп атасыздар, обой, патологу дагы таптаза сонун. Ичи салкын экен, кадимкидей. Жакшы. Азыр мен сиздерге 3 бөлмөдөн турган времянканы көргөзүп бердим, ардактуу замандаштар. Аны эмесе сыртка чыгабыз дагы үйдүн ээсинен баасын сурайбыз. Дагы кандай маалымат берели ака? Документ кимдин атында? Документ өзүм атымда. Документинен проблема жок. Жок, проблема жок. Жакшы. Өтө выгодный жер үй экен, а? Ооба. Бул жактан кирсеңиз болот, нар жактан кирсеңиз болот, а? Ооба. Бул жакта времянкада жашап, бул жакта болсо бизнесиңиздерди кылсаңыздар болот экен, ардактуу замандаштар. Өтө сонун экен, колдон чарбаңыздар. Баасын канча деп атасыз ака? Баасын 75 деп атабыз. Баасын $75,000. Ооба. Кеми болобу? Кем болот. Түшүрүп бересиздер, а? Түшүрүп беребиз. Жакшы. Обмен жолдору барбы ака? Балким квартирага же болбосо машинага дегендей. Квартирага болбойт мындай орто баадагы машиналар болсо сүйлөшөбүз. $10-15,000 машинага обмен кыласыздар. Ооба. Жакшы, өтө сонун. Болуптур ака, онда ийгилик, а? Болуптур, силердин да ишиңерге ийгилик. Рахмат. Анан бир нерсени айта кетейин, ипотека жолу менен дагы кылса болот. Бөлүп төлөө жолдору дагы бар. Ооба. Жакшы. Эми толук маалымат боюнча сиздин номериңизге чалып, сиз менен сүйлөшүп толук маалымат алат, а? Ооба. Жакшы. Жакшы сатып алыңыздар. Макул, силердин да ишиңерге ийгилик. Рахмат. Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге 3 бөлмөдөн турган жери 20 соттук болгон, мал сарайы бар,
Бизнеске ылайыкташтырылган жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бердим. Бүт бардык маалыматын алып бердим. Эгерде кимиңиздерге ушул сатыла турган жер үй жаккан болсо, мен бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар, келип көрүп кетип, толук маалымат аласыздар, баасын келишип аласыздар. Өзүңүздөр уктуңуздар, вариант жолдору бар дейт, бөлүп төлөө жолдору дагы бар дейт. Андыктан колдон чыгарбаңыздар. Сиз ойлонгуча бул жер үйдү башка бирөө алып бизнести кылып койушу мүмкүн. Андыктан колдон чыгарбай аракет кылыңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.